эле сабак. Саламатсыңарбы балдар. Кыргыз тили сабагыбызды баштайлы. Кайрадан силер менен жолукканыма мен абдан кубанычтамын. Анда сабакка даярданып, китеп, дептер, калем саптарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү сабагыбызды сөз оюну менен баштайбыз. Балдар, силер бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Ооба, бул булуттун сүрөтү. Келгиле, ушул булут деген сөздөн жаңы сөздөрдү курап жасап көрөлү. Кана, силер кандай сөздөрдү түздүңөр? Эгерде ушул сөздүн биринчи тамгасын алып койсок, улут деген сөз пайда болот. Ал эми тамгалардын ордун алмаштырсак, уулу, уул, бул, бут, ут жана башка сөздөр келип чыгат. Силер дагы көп сөздөрдү түздүңөр деп ишенем. Демек булар сөздөрдүн жыйындысы экен. Анда оң жактагы сөздөргө көңүл буралы. Булар эмнелер? Ооба, булар сүйлөмдөр. Демек, сөз менен сүйлөмдүн кандай айырмасы бар деп ойлойсуңар? Ооба, сүйлөмдөр сөздөрдүн жана сөз тизмегинен түзүлөт. А сүйлөм деп эмнени айтабыз? Мына ошо сүйлөм жөнүндө бүгүнкү сабакта биз сөз кылабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөм. Бүгүнкү сабакта сүйлөм жөнүндө билимиңерди бышыктайсыңар. Сүйлөмдөгү ойго жана бүткөн интонацияга карата өз алдыңарча мисалдарды келтире аласыңар. Келгиле балдар, сүрөткө көңүл буруп көрөлү. Сүрөткө карата сүйлөмдөрдү түзөлү. Кандай сүйлөмдөрдү түздүңөр? Анда бул сүйлөмдөргө көңүл бургула. Күз келди. Жаңы окуу жылы башталды. Балдар кубанычтуу сабактарын башташты. Биринчи сүйлөм 2 сөздөн турду, экинчи сүйлөм 4 сөздөн турду, ал эми үчүнчү сүйлөм 4 сөздөн турду. Демек сүйлөмүбүз сөздөрдөн жана сөз айкаштарынан түзүлөт экен. Демек ушул жердеги сөз айкаштарына, сөз тизмектерине көңүл буруп көрөлү. Кандай сөздөр тизмектелип келди? Жаңы окуу жылы, кубанычтуу киришти, сабакка киришти деген сөздөр тизмектелип келди. Демек, сүйлөмдөр бир нече сөздөрдөн жана сөз тизмектеринен түзүлөт турбайбы? Анда сүйлөм деп эмнени айтабыз? Келгиле балдар, биргелешип чогуу эреже чыгарып көрөлү. Сүйлөм деп бүткөн бир айрым ойду билдирген бир сөздү же бир нече сөздөрдүн тизмегин айтабыз. Балдар, силер кандай деп ойлойсуңар? Ар түрдүү сөздөрдүн жыйындысы сүйлөм боло алабы? Келгиле, ал үчүн биз мисал катары сөздөрдү алып көрөлү. Мисалы, адамды, эмгек, кылган, адам, асыл деген сөздөрдү алсак, эч кандай бүткөн бир ойду билген жокпуз. Бул сөздөрдү мааниси боюнча жайгаштырып көрөлү. Эмне деген сүйлөм пайда болду? Ооба, адамды адам кылган асыл эмгек деген ой пайда болду. Демек, сүйлөм ичиндеги сөздөр да бири-бири менен маанилик байланышта болот экен. Сүйлөмдөр
баш тамга менен башталып жазылып, аягына тиешелүү белгилер коюлат. Алар интонация аркылуу айырмаланып турат. Сүйлөмдөр айтылышы боюнча жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм жана буйрук сүйлөм болуп бөлүнөт. Анда балдар тапшырма аткарып көрөлү. Төмөндө берилген сөздөрдүн ордун туура коюп, сүйлөм түзүп жазгыла. Биз мектеп, ашкана, бир кабат жайгашуу. Ашпозчу эже, биз, даам, тамак, даярдоо. Танапис, бала, бекер, сүт жана таттуу токоч берүү. Кана балдар, ушул сөздөрдү пайдаланып, мааниси боюнча байланыштырып, сүйлөм түзгүлө. Түзгөн текстиңерди бул текст менен салыштырып көргүлө. Биздин мектептин ашканасы 1-чи кабатта жайгашкан. Ашпозчу эже бизге даамдуу тамак даярдайт. Танаписте балдарга таттуу токоч жана сүт берет. Азаматсыңар. Силердин сүйлөмдөрүңөр да ушундай болду деп ишенем. Анда кийинки тапшырмага көңүл буралы. Текстте канча ой айтылып, канча сүйлөм бар экендигин аныктап, тыныш белгилерин коюп жазгыла. Бул жерде тексттеги ойлор бөлүнүп берилген эмес, ошондуктан жакшы көңүл бөлгүлө. Кече мен байкем менен жайлоого бардым. Жайлоо айылдын жогору жагында жайгашкан. Биз ал жака машина менен бардык. Бак чиркин, жайлоонун абасы кандай сонун, деди байкем. Кана балдар, силер бул тексттеги ойду туура бөлүп, тыныш белгилерин койдуңар деп ойлойм. Анда текшерип көрөлү. Кече мен байкем менен жайлоого бардым. Мында ой жайынча баяндалып, бул жай сүйлөм болду. Жайлоо айылдын жогору жагында жайгашкан. Бул дагы экинчи жай сүйлөмүбүз болду. Сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлду. Биз ал жака машина менен бардык. Бул сүйлөм дагы ойду жайынча баяндап, жай сүйлөм болду. Сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлду. Бак чиркин, жайлоонун абасы кандай сонун деген сүйлөм. Бул илептүү сүйлөм. Анткени күчтүү сезим менен айтылып, байкесинин ички сезими баяндалды. Балдар, силер дагы тыныш белгилерди ушундай кылып туура коюп жазып алды деп ишенем. Анда эмесе балдар, көңүлүбүздү табышмакка буралы. Табышмакты кунт коюп угуп, жандырмагын жандырып, андан 3 сүйлөм түзгүлө. Уккан сөзүн кайталайт, өзүнчө эле кайкалайт. Уят кылып койбосун, орой сөздү байкабайт. Бул кайсы куш? Кайсы канаттуу адамдардын айткан сөзүн кайталайт? Ооба, туура айтасыңар. Бул тоту куш. Тоту куш жөнүндө силер эмнени билесиңер? Кана балдар, билгениңер боюнча дептериңерге 3 сүйлөм түзүп жазгыла. Анда эмесе түзгөн сүйлөмүңөрдү бул текстеги сүйлөмдөр менен салыштырып көргүлө. Силердин түзгөн сүйлөмдөрүңөр текст болдубу? Эгерде сүйлөмдөрдүн маанилери байланышпаса, анда аларды байланыштырып текст түзүп көрсөңөр да болот. Тоту куш. Тоту куштун куйругу жагындагы канаттары көбүнчө көк,
кызыл, сары түстө болот. Ал кыска, катуу тумшугу менен азык таап жейт. Ооба балдар. Бул текстти андан ары өзүңөр улантсаңар болот. Балдар, анда биз өз алдынча иш аткаралы. Төмөндөгү схемага көңүл бургула. Схема боюнча сүйлөмдөрдү түзгүлө. Биринчи, 3 сөздөн турган жай сүйлөмдү түзөбүз. Экинчи, 4 сөздөн турган суроолуу сүйлөм түзөбүз. Үчүнчү, 5 сөздөн турган жай сүйлөмдү түзөбүз. Анда эмесе, түзгөн сүйлөмдөрүңөрдү текшерип көргүлө. Биринчи 3 сөздөн турган сүйлөмүбүз мындайча болду. Күркүрөгөн күз келди. Экинчи 4 сөздөн турган суроолуу сүйлөмүбүз төмөндөгүчө. Алина, сен качан келдиң? Үчүнчү 5 сөздөн турган жай сүйлөмүбүздү текшерип көрөлү. Күз келди. Күн салкындап калды. Демек балдар, силердин да сүйлөмдөрүңөр ушул сүйлөмдөргө окшош түзүлдү деп ишенем. Келгиле балдар, чогуу кайталап алалы. Сүйлөм демек бүткөн бир ойду билдирет. Сүйлөмдөгү сөздөр бири-бири менен маани жагынан байланышып турат. Сүйлөмдүн биринчи сөзү баш тамга менен жазылат. Сүйлөмдүн аягына чекит, суроо, илеп белгиси коюлат. Балдар, бүгүнкү сабакта алган билимиңерди бышыктоо иретинде 4М анкетасын толтургула. Биринчи М мага эмне кызыктуу болду? Ооба, силерге булут деген сөздөн сөз түзгөн кызыктуу болду болуш керек. Экинчи М мен эмнени үйрөндүм? Сүйлөм деп бүткөн бир айрым ойду билдирип, бир сөздөн же бир нече сөздөрдүн турарын билдим. Мен эмненин үстүнө иштейм? Тыныш белгилерди койгонду үйрөнүшүм керек. Төртүнчү М мага эмне түшүнүксүз болду? Бардыгын түшүндүм. Азаматсыңар балдар. Демек силер бүгүнкү сабакта бардыгын түшүнгөн болсоңор, кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта калгыла.